9 апрелде Батукаевдин Кыргызстандан чыгып кеткендиги жөнүндө маселе карадык. Дал ошол жерде дагы бийлик кандай чеберчилик менен, кандай авантюристик жол менен бор законду Кыргызстандан чыгарып кеткенин биз таң калуу менен көрдүк да. Дагы бир жолу окуп берип коеюн, ошол сиз айтып аткан эле статьяны. Орысча окуп берсем. При решении вопроса об освобождении от дальнейшего отбывания наказания лиц, заболевших тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, кроме лиц, заболевших психическими расстройствами, судья, учитывая тяжесть совершенного преступления, личность осужденного и другие обстоятельства деп жазылган. Мен туура түшүнүп атам сиздин сурооңузду. Бирок мен другие обстоятельства деп турсам эмне деп айтышым керек? Сот туура эмес кылды деппи? Другие обстоятельства деп турса. А другие обстоятельства деген атайын өкмөттүн биринчиден мыйзамдары бар, экинчиден өкмөттүн токтому бар. Ушундай оорулар болсо, анда бул адамдар бошотулат деген деп турса, менден эмнени күтүп атасыз? Мен эмне деп айтышым керек азыр? Эми ушуга эле окшош мисалды алайлы да. Нариман Тулеевде соттун чечими бар да, оорусу бар, справкасы бар, чыксын деген бар. Бирок Баш прокуратура заматта реакция жасап туруп, түрмөдөн чыгарбай кайра алып калды да. Баш прокуратура Батукаев